Жыл башында болгон улуттук кайгы унутулбайт. Кыргызстандын 40 жараны тынч күндөрдө, өз төшөктөрүндө уктаган бойдон каза табышты. Каргашалуу окуянын негизги күнөөкөрү эмдигиче табыла элек. Чын эле жүк кимдики? Сиздер менен Канышай Мамыркулова. Саламатсыздарбы? Өткөн айда авиакырсыкты иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуштаган Өмүрбек Текебаев бүгүнкү күндө камакта. Ал эми депутаттык комиссия 1 айдан ашык эч нерсе жасабай. Эми комиссиянын мөөнөтүн 2 апрелге жылдырып коюп карап отурушат. Кечээ спикер Чыныбай Турсунбеков учактын кожоюндарын кабыл алганын айтып, алар жүк Стамбулга багытталганын, ээси ким экенин айтып беришти. Жүк тууралуу комиссия болсо аны уга элек. Анан улам мөөнөтүбүздү жылдырып кой деп бизге келишет деп нааразы болду. Чын эле комиссия эмнеге элдин көксөсүн суутуп, жүктүн ээси ким экенин ачыктаганды кечеңдетүүдө. Элге чындыкты ачыктап берүүдө депутаттык комиссиянын эрки жетеби? Дача суулуктардын өмүрүн кыюуга себепчи болгон каргашалуу жүктүн ээси ким эле? Бул суроо ачык бойдон турат. Анткени жүк президенттики деп ачыктаган тарап бүгүнкү күндө куугунтукка алынууда. Мындай абалда шек күчөйбү? Күчөйт. Өмүрбек Текебаевдин жактоочуларын жалган маалымат айтты деп кадыр баркын коргоого жанталашкан президент жана анын айланасындагылар алар менен алек болгончо жүк акматтыкы же ташматтыкы десе болмок. Эмнеге президенттин жана анын айланасындагылардын буга эрки жетпейт? Темирлан Ормуков сыяктуу майып акындын аркасынан сая түшүп, ири көлөмдөгү баңгизат менен кызматкерлери кармалып, уят болуп отурган улуттук коопсуздук кызматы эмне үчүн бул жүккө кызыкпайт? Президенттин кадыр баркын коргоп, Заноза, Азаттык сыяктуу жалпыга маалымдоо каражаттарын кайра сотко берген башкы прокуратура дагы үн каткан жери жок. ИИМдин таптакыр иши жок. Минтип качанга чейин элди алаксытабыз? Өмүрбек Текебаевдин жактоочуларын жанталашып сотко берген президент мени каралап жатышат, жүк баланчаныкы деп койсо, эл президентке ишенмек. Андан кийин укугунан пайдаланып сотко каалашынча кайрыла берсин. Убакыт кенен. Анын ордуна мына ушул кырсык тууралуу сын айткандардын аркасынан түшүп алмай өнөкөткө айланып бара жатат. Айта кетүүчү жагдай, дача суулуктардын жер сураган өтүнүчү Бишкек шаардык мэриясы тарабынан менчик жер жоктугуна байланыштуу четке кагылган. Социалдык көйгөйлөрүн чече албаган айылдыктар митингге чыгарын кабарлап, жалпыга маалымдоо каражаттарынын каармандарын айланып, өкмөт караламыш болгону менен негизги маселелери чечиле элек. Элден чогулган каражат дагы ызы-чуу менен коштолуп коюп отурат. Ал адамдар качанкыга чейин батирлерде баш калкалайт? Бул өзүнчө сөз. Ага чейин мамлекет башчы баш болуп, КСДПчылар төш болуп, кадыр барктарын акчага баалап соттон сотко чуркаган убактыларынын аз бөлүгүн, бейкүнөө кеткен адамдардын каза табышына себепчи болгондорду табууга арнаса соо иш болмок. Ток этери жүк кимдики? Кыргыз бийлигинин кыргыздарга жана кыргызстандыктарга ачыктай турган негизги жообу качан берилет? Сиздер менен Канышай Мамыркулова болду. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.